Кызылжар айылы жарым кылым тарыхты басып өткөнүнө карабастан айтып өткөз атак даңкка ээ. 40 тарткан бозадырлуу талааны Кудай Таала жаратыптыр шарт берип, Кыдыр баба кыдырганда жер жүзүн Кызылжар деп кеткен экен ат берип. Кызылжар айылында элдин санынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу мектеп салуу проблемасы келип чыгат. 1969 жылы мектеп курулуп бүтүп, ишке берилет. 320 окуучуга ылайыкташтырылган мектепте адеп башталганда 310 окуучу окуп, 18 мугалим эмгектене баштайт. Мектептин биринчи директору болуп, жогорку билимдүү тарых мугалими Орозбаев Эргеш дайындалат. Жылдан жылга балдардын саны арбып, 1000ден ашык окуучуга чейин окугандыктан 2000 жылдардан кийин ушул мектептен азыркы Сөлпиев Рыскул атындагы мектеп бөлүнүп чыгат. 2002 жылы мектепке жазуучу Салыбай Шатмановдун ысымы берилет. Убакыт зымырап, мектеп чейрек кылымга жакын убакытты басып өттү. Өткөн жылдар ичинде миңдеген окуучуларды уядан учурду. Мектеп сыймыктана турган жүздөгөн окуучулар бар. Мисалга алсак, өрөөндө биринчилерден болуп, алтын медалга татыктуу болгон Канышай аттуу кызыбыз бүгүнкү күндө физика илиминин кандидаты. Стамбулов өскөн аттуу жигитибиз Минздравда иштейт. Азыркы мезгилде мектепти 2008 жылдан бери Иманалиев Жунус агай жетектеп келе жатат. Агайдын билими жогорку, стажы 32 жыл, Дене тарбия институтун бүтүргөн. Үзүрлүү эмгектенип эл агартуунун адил-ишниги, Кыргыз Республикасынын грамотасы, Ооган кеңешинин медалы менен сыйланган. Саламатсыздарбы? Мына быйыл 2016 жылды президентибиз Алмазбек Атамбаев тарых жана маданият жылы деп белгилегендей, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде 2016 жылдын 10 мартындагы мектеп музейлеринин иштеринин кароосу жөнүндөгү буйругунун негизинде көргөзмөлөр, стендтер, көчмөн элдердин тарыхы, этникалык оюндардын тарыхы жана аларды уюштуруунун өткөрүүнүн эрежелери, музейлер сүрөттөрү, жазуу түрүндөгү отчеттору каралат. Мына ошого байланыштуу бардык жерлерде, областтарда, райондордо, айыл кыштактарда иш-чаралар түзүлүп, кароо сынактар өтүп жатат. Ошол сынакка Жалал Абад областындагы Аксы районунун Салыбай Шатманов атындагы номер 39 Кызылжар жалпы билим берүүчү мектеби да катышып жатат. Эмесе мектепте музейлер жөнүндө, иш-чаралар жөнүндө маалымат алуу үчүн мектептин тарых мугалими Нышанова Турсун эжеке менен баарлашып көрсөк. Нышанова Турсун Анаркуловна 1954 жылы 29 январда Кызылжар айылында туулган. Мешков атындагы мектепти аяктагандан кийин азыркы Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин тарых факультетин ийгиликтүү аяктап, 1976 жылы эмгек жолун ушул мектептен баштаган. Эмгек жолун баштаганда эле эжеке окуучулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, кесиптештеринин жана окуучулардын арасында кадыр-баркы жогорулады. Эжеке билим берүү менен гана чектелбестен, дайыма окуучулардын тарбиясына да көңүл бөлүп, кеп кеңешин айтуудан тажабайт. Коомдук иштерге да активдүү катышып, мектепте 38 жылдан бери кыздар уюмун жетектеп келет. Мектепте эжекенин демилгеси менен 3 музей, ардагерлер, этнографиялык, мугалимдер музейи жана Манас туулган айылым алтын туурум аттуу залдар уюшулган. Областтык, райондук, мектептик деңгээлдеги класстан тышкаркы иштерди эжекесиз элестете албайбыз. Башкача айтканда, билген насаатын айтып, колунан келген жардамын аябайт. Эжеке, биздин келгенибиздин себеби 10 апрелден 5 майга чейин боло турган республикалык музейлердин кароо сынагына катышып жаткан экенсиңер. Мына ошол тууралуу музейлер жөнүндө кеңири маалымат берип кетсеңиз. Жакшы болот. Биз ушул тарых жана маданият жылына карата
мына өзүңүз айткандай 10 апрелден 5 майга чейин музейлердин республикалык кароо болуп атат. Биздин Аксы районунан ушул биздин мектеп көрсөтүлгөн. Мына ушуга карата биз дагы абдан кызуу даярданып атабыз бүгүнкү күндө. Анткени мына ушул район боюнча биздин мектепте гана музейлердин саны боюнча биз алдыда турабыз. 3 музейибиз бар. Мына ошол максатта биз бүгүнкү ушул өтүп аткан иш-чарага колдон келишинче даярданып атабыз. Тарыхый этнографиялык музейди тааныштыруудан баштасам, бул тарыхый этнографиялык музей 1970-жылдардан баштап түптөлгөн. Бул музейдин түптөлүшүнө ошо азыркы мезгилде ардактуу эс алуудагы агайыбыз Анатай Өкүмбек, Жалал Абад университетинде иштеп аткан Айдаркулов, Кадыркул агайларыбыздын салымы бар. Мен эмгек жолумду ушу 1976-жылдан баштадым ушул мектептен. Ошо келгенден кийин эле мына ушул нерсени колго алып, экспонаттарды дагы чогултуп көбүрөөк. Анан ушул мектеп администрациясынын уруксаты менен ушул бөлмөгө жайгаштырып дегендей мына ушул музейди ачканбыз. Эми ушул музей жөнүндө толугураак маалыматты окуучуларыбыз тааныштырып койсо, уруксат этсеңиз. Анда эмесе сөз окуучуларда. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Мына бул жерде турган жазуулардын бардыгы кыргыз элинин тарыхын баяндап жазган жазуулар болуп эсептелинет. Кызылжар районунда 3 социалисттик эмгектин баатырлары Шералиев, Жоробай жана Мешков. Мына бул боз үйдү биз жаңыдан гана жасадык. Бул боз үйдүн ичи абдан жакшы коздолгон. Оймо чимеси бар. Бул жерде көрпөчөлөр, туш кийиздер, бул жерде ошо көрпөчөлөр жыйылып турат. Комуздагы кыргыздын улуттук аспаптарынын бири комуз болгон. Мына бул композициялар боз үй жана кыргыз элинин көчмөн турмушу, улуттук оюндар көрсөтүлгөндөр. Бул башталгыч класстардын мугалими Кадырбаева Гүлнаречка тарабынан жасалган. Кызылжар айылда ошо мүнүшкөрлүктү абдан жакшы билген адам бул Акылбек абабыз болгон. Бул ошол Акылбек абабыздын курсталганда колдонгон буюмдары болуп саналат. Ошол бул ат жабдыктар болсо мындай Кызылжар айылында чыккан усталардын колунан жасалган. Бул дагы усталардын узунган буюмдары десек болот. Мына бул 3-чү социалист кеңешиздин баатыры Амбабеков Эрназар. Өзүңүздөргө маалым, кыргыздар көчмөн калк болушкан, алар өздөрүнүн ыңгайлуу үй тиричилигинде ичактарды колдонгон. Мына бул ошол үй тиричилигинде ыңгайлуу ичактардын бири болгон жыгачтан жасаган желпигиштер, табактар. Мына бул жерде ошо кыргыз аялдарынын кол өнөрчүлүккө жөндөмдүүлүгү ушул жерден байкасак болот. Бул жерде болсо кыргыздын сайманын түрлөрү көрсөтүлгөн. Бул шөкүлө кыргыздын улуттук кийимдери болгон, баш кийим. Калган буюмдар менен сиздерди Бекмурат кызы күзөтүп таныштырат. Кызылжар негизи өтө тарыхка бай айыл. Байыркы кыргыздар жөнүндө жалпы маалымат мына ушул жерге жазылган. Бул жердеги Балбалташка токтоло кетсек, бул Балбалташ 1137-жылдагы моголдор дооруна таандык Балбалташ. Бул Балбалташ Жылкол айылынан табылган. Ал эми бул пиалага токтоло кетсек, бул пиала таш дооруна таандык. Бул жакында гана өзүбүздүн Кызылжар айылынан табылды. Бул жерде турган жыгач-челектер, бул кумуралар жалпы үй тиричилигине мүнөздүү буюм тайымдар. Ал эми бул жерде турган буюмдар бардыгы Кызылжар айылынан табылган. Жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, бул кыргыздар баартадан өздөрүнүн буюм тайымдарын салчу, бул жапсар баштык. Ал эми бул жерде турган кыргыздар өздөрүнүн идиш аяктарын ушул аяк капка салып келишкен. Ал эми бул жерде турган бул сүргү таштардын бардыгы бул негизинен дыйканчылыкта кеңири колдонулган. Ал эми бул жерде турган жыгач идиштер менен бул чайдөштөр үй тиричилигинде өтө кеңири пайдаланылган. Эжеке, бул музейди көрдүк, аябай жакшы экен. Дагы бир музей бар деп аттыңыз эле. Ооба. Мектептеги экинчи музейибиз Улуу Ата Мекени согуштун ардагерлеринин музейи. 2010-жылы улуу жеңиштин 65 жылдыгына карата Эжекенин демилгеси менен Аспердиев Абдыжалил атындагы согуш ардагерлеринин музейинин уюштурулушу мектептин кадыр баркын көтөрдү. Музейдин жабдылышына Абдыжалил абанын небереси Сагынбек 35 000 сом өлчөмүндө, калган согуш ардагерлеринин жардамы менен 50 000 сом менен жабдылды. Болгондуктан мына биздин негизги максат окуучулардын мекенди сүйүүгө, патриоттулукка тарбиялоо. Ошон үчүн биз мына ушул музейди түптөдүм. Себеби бул музейдин аябай азыркы күндө окуучуларга мааниси өтө чоң.
Анткени бул музей себеби дегенде бул Афган согушунун жоокерлери, бул ата мекендик согуштун жоокерлери өзүбүздүн айылыбыздагы. Андан кийин Баткен коолаганын катышуучулары бар. Мына ушул ар бир мугалимдер ушул тарбиялык сабактарды өткөндө, тарыхтан биз согуш темасындагы темаларды өткөндө сөзсүз ушул музей менен байланышы ушул музей аркылуу көрсөтүп окуучуларды мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбиялайбыз. Эми бул музей жөнүндө кене маалыматты биздин кыздарыбыз сизге айтып берет азыр. Саламатсыздарбы? Сиздерди музей менен тааныштырып кетели. Аспердиев Абдижалил атындагы согуш ардагерлерине арналган бул музей 2010-жылы Улуу жеңиштин 65 жылдыгына карата ачылган. Музейдин демөөрчүлөрү бул ата мекендик согуштун катышуучуларынын жана Абдижалил абанын кыздары, балдары жана неберелери болуп эсептелинет. Бул музей негизинен 2 бөлүктөн турат. Музейдин биринчи бөлүгү Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына арналган, ал эми музейдин экинчи бөлүгү болсо Ооган согушунун ардагерлерине арналган жана Баткен коогалагынын катышуучуларына арналган. Бул эстелик монументте Аспердиев Абдижалил абанын бет түспөлү чүрүлгөн. Бул эстелик монументти тургузууда Абдижалил абанын небереси Сагынбектин кошкон салымы абдан чоң. Ал эми бул ысымдардагы биздин айылдан Улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин ысымдары. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Аспердиев абабыздын сүрөтү. Ал эми бул буклеттерде Улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин өмүр баяндары кененирээк толугу менен жазылган. Музейдин экинчи бөлүгү менен Насирдин кызы Жумайым тааныштырат. Саламатсыздарбы? Мен музейдин экинчи бөлүгү менен тааныштырып кетсем, негизинен музейдин экинчи бөлүгү Ооган согушунун ардагерлерине жана Баткен коогалагынын катышуучуларына арналган. 1979-жылы Кыргызстандан көптөгөн жоокерлер Афганистанга жөнөтүлгөн. Ошол жоокерлер сыяктуу эле Кызылжар айылынан дагы 20 жоокер Афганистандын кан майданына жөнөтүлгөн. Алардын 10 биздин мектептин окуучулары болгон. Ошол 10 жоокер тууралуу бул катарда көптөгөн маалыматтар жазылган. Бүгүнкү күндө алар биздин арабызда жашап жатат жана түрдүү кесиптердин ээси. Ал эми бул бурч Баткен коогалагынын катышуучуларына арналган. Ал эми бул сүрөттөгүлөр болсо Кызылжар айылынан Баткен коогалагына катышкандар. Ал эми бул сүрөттөгү болсо Добулбеков Бегал агабыз, Баткен коогалагынын катышуучусу. Бул дагы биздин мектептин окуучусу болгон. Добулбеков Бегал агабыздан бизде жандуу эстелик калган бул анын үй бүлөсүнө жазган салам каты болуп саналат. Бүгүнкү күндө ал биздин музейде сакталууда. Мына өзүңүз көргөндөй, бул ардагерлердин музейи аябай окуучулар үчүн кызыктуу, себеби ошол ардагерлердин неберелери, чеберелери окушат азыр, ошол сүрөттөрдү көрүшөт, аябай таасирленет. Азыр сизге биздин көрсөтө турган залыбыз Манас залы деп аталат. Бул залдагы ошо Манастын 1000 жылдыгына карата Алсак, мугалимдердин каражаты менен 35 000 сом өлчөмүндө Манас залы жасалгаланган. Манас залы өзүнүн эстетикалык табити, мазмуну жагынан окуучуларды окутуп тарбиялоодо чоң жардам берет. Өзүңүз көрүп тургандай Манас залын биз ушул Кыргыздын улуттук турагы болгон боз үйдүн шакилинде кылып жасалгалаганбыз. Бул жакта болсо Манастын 7 осуяты жазылган. Могу эми шыпка болсо мына 7 областтын түсү берилген. Анан эми булар болсо керегенин маанисин түшүндүрүп турат. Болсо биздин ошол ата бабабыздын улуттук баягы колориттеги боз үйдүн жасалгасынын сүрөтү болуп эсептелет. Мына кызды узатып аткандагы кийиндирип аткан мезгили мына шөкүлө кийип ошол мезгили тартылган. Ошол улуттук каада салт боюнча. Эми кийинки көрсөтө турган сизге залыбыз бул туулган айылыбыз жөнүндөгү зал 2-нчи этажда жайгашкан. Бул залды жасалгалоодон биздин максат өзүңүзгө белгилүү мекен туулуп өскөн айылдан башталат деген эң жакшы бизде сөз бар. Анысыңа мындай ар бир атуу кыргыздын атуулу биринчи Ушул мектептен бүтүп кеткен Молдобеков аалынын каражаты менен 21 000 сом өлчөмүндө зал уюштурулду. Мекен туулуп өскөн айылдан башталат демекчи. Туулган айылым алтын туурум аттуу залда чоң мааниге ээ. Себеби экинчи бөлүмдүн башкаруучулары, совхоздун тарыхы, жетекчилиги, совхозду айылды түптөөдө барандуу салым кошкон аталар, апалар жөнүндө эжеке көптөгөн материалдарды топтоо менен зал түзүлдү. Эми бул зал өзүңүз көрүп тургандай эң биринчи ушул
туулуп өскөн айылдын тарыхын окуучуларга окутууда, тарбиялоодо абдан чоң таасир калтырат. Андан сырткары мына эмгек адамды эрезеге жеткире тургандыгын дагы мына ушул залдын мазмуну менен биз балдарга жеткиребиз. Азыр мен сизге көрсөтө турган музей бул мектеп музейи деп аталат. Бул эми жабдылышы 2008-жылдан башталган. Бул мектептин музейин түзүүдөн менин максатым ушул болду. Мына мугалимдер, биз мугалимдик кесип бардык кесиптердин атасы деп айтылат. Өзүңүз жакшы түшүнөсүз. Анткени бардыгы ушул мугалимден өсүп чыгышат. 3-чү музейибиз мугалимдер музейи. Мугалимдин эмгегинин баалуулугун, түшүгүн жакшы түшүнгөн эжеке мындан 7 жыл мурда өзүнүн 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү менен мектептин музейин түзүүнү баштаган. Айта кетсек, мектеп музейи райондо бир да мектепте жок. Мектептин музейин эжеке 2015-жылы кайрадан толуктап жабдыды. Мектепте 39 мугалим эмгектенсе, 21 ушул мектептен бүткөндөр. Мектеп музейи окуучулар менен мугалимдер күнүндө тарбиялык сааттарда тынбай кирип көрүп маанисин түшүнүп турушат. Акыркы коңгуроого келген 20-10 жылдыктар мектеп музейиндеги өздөрүн окуткан ага эжекелеринин сүрөттөрүн көрүшүп, эскеришип, мектептеги күндөрүн эстешет. Бийик стендибиз болсо бул эми тарых мугалимдери. Булар ушул 69-жылдан баштап тарых предметине берген мугалимдер. Мен жана тарых этнографиялык музейди түптөгөн мына ушул мен өзүмдүн агайым бул Анатаев Өкүмбек агай. Ана муну азыр Жагуда эмгектенет Айдаркулов. Кадыркул агайыбыз. Булар ушул экспонатты топтой башташканда 70-жылдардан баштап. Анан эми булардын тарыхчылар ушул агайлар бардыгынан күчтүү мугалимдер болушкан, булардын көпчүлүгү аябай. Мына бул жерде да мен өзүмдүн окуучум Молдобеков Абы. География мугалимдери мына ушул бул эжеке, мына үчөө тең ушул мектептен бүткөндөр. Азыркы бүгүнкү күндө иштеп аткан географтарыбыз Коңколоева Назгүл менен мына Жүскүлбек Улужанат. Мен айрыкча мына ушул экөө боюнча сыймыктанып айтат элем. Себеби бул эжекеси, бул окуучусу. Мына бүгүнкү күндө келип иштегенине эч канча 3-4 жыл эле болду. Ошого карабастан бул балабыз областтык олимпиадага чыгарды окуучусу. Бул стендибиздин мына өзүңүз көрүп тургандай Алы Токонбаевдин эң жакшы сөзү бар, өмүр бизден өтүп кетсе эмгектен эскерсин деп. Мен эмне үчүн буга көңүл бурдум, себеби биз ушул биздин деле дүйнөдөн өткөндөн кийин деле биздин мынакей баягы сүйлөгөн сөздөрүбүз, кылган ушуга окшогон иштерибиз калат экен. Ошон үчүн мына ушул сөзсүз ушул жерде ушул темага арнадык да. Тилекке каршы булардын бардыгы бүгүнкү күндө мына өтүп кетишкен да, дүйнөдөн өтүп кеткен. Бирок булардын сүйлөгөн сөздөрүн, кылган иштерин биз али чейин, себеби биз ушуларды ээрчип, педагог, мисалы үчүн мен иш тажрыйбаны бардыгын ушулардан үйрөнгөм. Университетте жаңы бүтүп келгенде. Ошон үчүн булардын ушул эреси бизге абдан чоң дем күч берип турат. Абдан күчтүү мугалимдер болгон. Ушул мектептин туу чокусу мындайча айтканда. Эми мунун арасында ар кандай курактарды өтүп кетишти. Мисалы үчүн мына кызыбыз жаш эле, даже турмуш кура эле жагында өтүп кетти. Бул эжекебиз өтө жаш эле, автокырсыктан болду. Бирок булардын иштери, кылган иштери биздин түбөлүк эсибизде калсын деген максатта. Кыргыз элинин кылымдарды караткан бир нече улуттук оюндары бар. Мисалы ордо, күрөш, улак, кыз кулмай, эңиш, тогуз коргоо жана башка. Бул оюндарсыз кыргыз эли бир дагы той мааракелерди өткөргөн эмес. Мисалы ордо оюну таамай атууну, чапчаң аракетти жана дилгерликти талап кылган. Ошентип быйылкы тарых жана маданият жылына карата да бир топ алгылыктуу иштер аткарылды жана жылдын аягына чейин аткарылып барат. Мен кыргызмын, акылга бай даанышман, кыргыз дешип дүйнө калкы таанышкан, өмүрлөрдүн алга айдап кемесин, кыргыз элим ордун тапкан тарыхтан демекчи. Бүгүн сиздер менен кабарчы Кадырбаева Гүлнара Самарбековна жана баяндамачы мен Асанова Гүлүмкан Алымкуловна болдук. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.